Кыпчылып калып, Бишкек ош жолунда өрөй учурган жол кырсыгы катталды. Интернет желесине кыргашылуу окуянын видеосу тарап жатат. Анда оор жүк ташуучуна жолдо токтоп турган КамАЗдын черкегин сүзүп барып, кептелип калган. Күбөлөрдүн айтымында токтоп турган жүк ташуучунун дөңгөлөгү жарылып калган. Ал эч кандай белги болбогондуктан сүзгөн айдоочу аны байкабай калган. Кайдыгер карабаган айдоочулар жерине жардам көрсөтүшүп, кыпчылып калган айдоочуну куткарып калышты. Вариант жоқ дейм, бля, машинаны жылдырыш керек. Ама бұлтым өрт, вообще бля, мо алдын теме общий кылып қалып тұр бұлтым. Қандай ба? Машинаны общий жылдырыш керек. Ну, емес, сел мо. Шеттір орнына соны. Алдыдан беккен. Замок кырмасын, замок жылдам әке. Алла мүстес. Ең шекет. Үйдір, да. Ылдый аяқта МЧС біздегі бар ма қанша бұла? МЧС жоқ та. МЧС ол Парижде орда. Парижде Парижде да. Сақ қой ойлы, тоқтатпайды тұр машинасы. Дал убей, брат. Дал убей, кемді мо машинаны есігін босу қамсын. Көрбей тұрыз, сол болма. Бля, қолды жоқ ая. О, кім телефон, ей? Бля, колла, молла, ғана болып кеткен. О, кім телефон, ей? Шымкентте окуучу кароосуз калган экскаваторду айдап жолду казып салган. Полиция кызматкерлери айдоочу эмне себептен улам техниканы ачкычы менен ачык таштап кеткенин жана башка жагдайларды иликтеп жатышат. Айдоочуларга эскертүү: Бишкек ош жолундагы ачууларда кар жаап жатат. Аба ырайы кескин өзгөрүп кеткенигине байланыштуу Бишкек ош жолунда Төө ашууда туман болуп кар жаап жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ЖККБнын басма сөз кызматы билдирип, Бишкек ош жолунда жүрүүдө бардык коопсуздукту жол эрежелерин так сактоого, унаалардын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууга чакырууда. Учурда карды сүрдүрүү, инерттик материалдарды себүү иштери жүрүүдө. Мекеменин өздүк курамы Бишкек ош жолунда кызмат өтөдө. Нарында келечектеги көк бөрүчүлөр эшек менен бүйүр кызыткан оюн көрсөтүштү. Эшек минип алып бүйүр кызыткан оюн көрсөткөн кичинекей көк бөрүчүлөрдүн видеосу интернет желесине тарады. Анда алар эки командага бөлүнүп алып булакталашып, белгиленген жерге жеткирип жатканын көрүүгө болот. Балдар кичинекей болсо да көк бөрү улуттук оюнун эрежесин так сактап, Тайгазанга улакты алып келип ташташууда. Жагымдуу окуя Нарын облусунун Атбашы районунун Ак Муз айылында болду. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Аны жергиликтүү тургун уюштуруп, чет өлкөдөгү айрым айылдаштар демөөрчү болуп жатканын билдиришти. Бул видео коомчулукта жылуу пикирлер менен коштолууда. Айрымдары улуттук оюндарды ардактап жүрчү келечек бар экен дешсе, кээ бир кичинекейлерге кайдыгер карабай оюн өткөрүп бергендерди колдошууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам.
сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Башталдымы? Татқыла, давай. Абдраш, қырсырмайсың. Айдабайсың, жетіп қалыпсың бараға. Байрамекті тек қоштарымды. Айка, дронды қымбат алғанда мо, дрондычы. Қараңызшы. Құйындың үстінен тұса. О, Айтулы Прайдтың тақымында тұруа. Прайд. İskender мен жетелен нар жақтаны. Бұл қадап тұр боғылем. Қадап тұр. Айдап тұр. Қаш қалғанды? Шыққан Бойка мен кеткен тұруа. Ай, бияқтан біреу жауышып тұр. О, мұна, мияғына келет бойы. О, мұна, қаладан шықты. Ашыр. Ай, өзіңнің шарғанға жетішпей қалды. Умар балбан қырғыз ерге қадап дешел сүреді. Ай. Бүгін декабрдың 7-сі туннелден түштік тарабы қар себелеп атат. Део Патсыпқа чашып кетти. Тыгын жоқ. Ертеменги саат 10:20. Аба ырайы суук. Жогоруда турган президент Ташиев ошондой эле шайлоо участкасын эмени Кыргызстан боюнча мойдонуп. Жылдыз Жолдошова кыргыз чектен ушу ош жактан добушту жакшы алды. Себеби биз Жылдызды мурунда депутат кылып шайлап жүргөнбүз. Ошону азыр өзгөртүп шайлоо комиссиясы башкача эме кылып атат дейт. Биз ошону эл нааразы шайлаган адамдар. Өзүбүз шайлаганбыз бар ошол жерден Жылдызганда. Шуну карап берип элдин көйгөйүн жолго салып беришиңерди суранабыз. Жылдыздан башка биз эч кимди шайлабайбыз дагы. Эгер келсе дагы. Ошону карап койсоңор жогорку советтин эмелери, чоңдору. Элдин атынан келип сүйлөп атабыз биз. Биз өзүбүз шайлаган үчүн. Жылдыз Жолдошова ушуга татыктуу кыз. Мурунда депутат кылып шайлап жүргөнбүз. Эл үчүн иштеген кызбын. Эч качан айтканынан кайтпаган кыз. Ошону карап бериңерди суранабыз.